Президенттин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Аманкан Кенжебаев акыркы 3 күндө Нукаттын 5 айлаймак 1 шаарынын жашоочулары менен жолугушуу өткөрдү. Дубан башчысы жыйында айтылган маселелердин 70%ы жергиликтүү деңгээлдеги маселе дейт. Жер маселеси боюнча берилип атат, чек маселеси деген айыл чарба маселелери, анан суу, ичүүчү таза суу, анан сугартуу боюнча маселелер коюлуп атат. Мунун баары жергиликтүү бийлик чече турган маселелер. Түз тапшырмаларды берип атабыз. Жеринен чечип, ар бир нерсе өзүнүн суроогун коюп, ошонун аткарылышын биз азыр көзөмөлгө алабыз. Алсак Бел айыл аймагында акыркы 3 жылдан бери туруктуу жашап жаткан 70 жаштагы Кали апанын инсандыгын жана анын жарандыгын тастыктоочу расмий документти тарыздөө көйгөй жаратып жатыптыр. Демилгени колго алган айылдык аксакалдар сотунун өтөрагасы Камал Тагаевдин айтымында тийиштүү тараптар талап кылган документтердин тапшырылганына да 1 жылдан ашык убакыт өтүптүр. Бул эже тоголок жетим кара сууда төрөлгөн. Жетим калгандан кийин тайнесинин колунда жүрөбү? Ошо боюнча документи жок. Оер берди жаңыдай мусор терип, анан о Күбөлүктү качан алыптыр? Күбөлүктү мына биз таап алдырдык немеден. 1 жыл мурун. Кечиктеребиз. Жок, 30 күндүн соңуна өтүп кетти да. Эмне үчүн карабай атасың? Караганбыз көйгөйдүн маселени. Жок, карасаң анда эмне үчүн деп атасың? Дагы эмне үчүн дагы бир ай чыгып атасың анда? Байкеси мындай кылалы, 10 күн ичинде паспортун алып аласыз. Сизге 10 күн. Yani saniye sırası keçkiler, yani soğuğuna da belirli pastırdı. 10 gün içinde seçip verirler. Ошондой эле айыл өкмөттөр менен райондук администрациянын укуктары же чектелүү казынасы чече албаган көйгөйлөр да жок эмес. Эл аралык маанидеги жолдорду куруу же суу түтүктөрүн тартуу республикалык бюджеттин колдоосуна муктаж. Көчө күнү ушу Көкжар айыл өкмөтү мага жанагы бутылка менен кир сууну бергенде убакыт болду. Көчө кечинде мен министерство менен сүйлөштүм. Андан кийин биздин агентство Арис менен сүйлөштүм. Ошолор суу түтүктөрүн чоңойтуп бермек болду. Ошол негизинде түтүктөрдү чоңойтуп берсек, анда 5 айыл суу менен камсыз болот. Жаңы Ноокат айыл аймагындагы жолугушууда жеке менчикке байланышкан маселе курч экени байкалды. Жер тилкесин сатып алууда жасалма документ бергендер же курулушка уруксаты жок жерди өткөрүп жибергендер адилеттик сурап кайрылышты. Ал эми 2003-2013 жылдар аралыгында жер тилкесин алып, бирок ушул кезге чейин жеке менчик укугу жөнүндө мамлекеттик акт ала албай жүргөн жарандардын ишин атайын түзүлгөн комиссия иликтемей болду. Мына Күнгөй деген участка бар, Тескей деген участка бар. Ушул жерлерде жерлер трансформация болгон, документтери бар, айыл өкмөттүн токтомдору бар. Бирок ушул күнгө чейин 2003 жана 2013 жылдагы берилген жерлер трансформация болгон жерлерге дагы кызыл китеп бербей, ошол тургундарды өтө кыйнап атат. Сессия салгыла, биринчи баягы закон отурган жерин бергиле, оформить бергиле. Урматтуу көздөйсүздөр. Оформить бергиле. Азыр булар чечимин чыгарып берет, кайра законный талаш тартышын, анын күч органдары өздөрү эмедет. Ош Ноокат Разаков эл аралык унаа жолунун боюнда жайгашкан Ноокат шаарынын эли менен жолугушууда шаардыктар унаа токтотмонун жетишсиздиги, инфраструктуралык тутумдардын эскилиги, ошондой эле канализация маселелерин айтышты. Иргүл Бокошова, Азан Бузериков, Ала 24, Ош.